Арбаңыздар ала толық қалың жұртым. Бүгін Қырғыз жергебизге белгілүү Қырғыз Республикасынын эл артисти Оштогу Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда Болуш Муатазимов атындагы эл аспаптар оркестринин жетекчиси, көркөм жетекчиси, белгілүү маэстро маркум Сейдирахман Матиев жөнүндө эскерүү даярдоону туура көрдүк. Бүгүнкү көрсөтүүдө агайдын жақын достору, бирге иштеген кесиптештери, кыргыз элибиз тааныган залкарлардын агай жөнүндө айткан кептерин, агайдын чыгармаларын, ушул өнөрпоздордун аткаруусундагы жакшы саамалыктарга ортоктош болосуздар. Gün öte öğredigen da. Mına bul men Сейдирахманды şu ötken kılımdın şu 80. yıllarından beri bilem de. Anda mına Жаллабадтагы Madaniyet Teknikum açılıp kalıp men oşal yerde bölüm başçı olup iştep. Anam bul Сейдирахман şu bir top özüne okşagan mına Bişkek'teki İsküstü institutun bütüp gelgen yaşlar menen koşa gelgen da. Hem geptin kıskası oşondan beri bilem. Bol Сейдирахман mına öte bilimdi, muzikalık öte tereң bilimi var. Hem bizdin söz menen aytkanda çınıgı maestro olçu da. Bol janagı mıқты dirijör ele. Oşal ele kezde al obonçu bolçu. Жақшы ырдайт эле бир кездерде, аккордеонду жакшы тартып жакшы ырдайт эле. Жакшы обондорду чыгарып жүрдү. Анан кийин өзгөчө мына биздин областтагы Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда оркестрди көп жыл башкарды да, өмүрүнүн акырына чейин башкарып келди. Абдан жакшы башкарды. Биринчиден, экинчиден көптөгөн чыгармаларды оркестрге салып иштеп чыкты да. Бұл мындай кылыш өтө кыйын. Көп эле алиги музыканттардын колунан келе бербейт. Буга терең билимдүү, өзүнүн арагынан тубаса композиторлук, обончулук жөндөмү бар адамдар гана ошондой жакшы чыгармаларды иштеп чыга алат да. Ал чыгармаларды күүлөрдү иштеп чыгып жүрдү. Ошол Сейдирахмандын башкаруусу менен биздин оркестрибиз, биздин мына филармония чет өлкөлөрдөн бери барып концерт коюп келип атышты. Жакшы ийгиликтерге жетишти. Эми эмгеги чоң да. Ошол эмгектери бааланып, эмгек сиңирген артист, эл артисти деген ардактуу наамдардын ээси болду да. Бул бекеринен эмес. Мына азыркы кийинки кезде айтып жүрүшөт го, көпчүлүк наамдарды жөн эле тааныш тамыры менен, анан акчанын күчү менен алып алды деп. Бирок Сейдирахманды мен алардын катарына кошпойт болчумун, себеби Сейдирахман чыныгы өзүнүн эмгеги менен ошол наамга жеткен инсан да. Сейдирахмандын эми адамгерчилиги абдан мыкты эле. Ак көңүл болчу. Кыргызда жакшы бир сөз бар. Оозун ачса жүрөгү көрүнөт деген. Куду ошондой жигиттердин бири болчу. Улуу кичүүгө бардыгына бирдей мамиле кылган. Анан чындыкты бетке айткан,
ак көңүл, жакшы жигиттердин бири эле да. Анан өзгөчө муну Сейит Рахмандын мынабу эл билбей калган, анча көпчүлүк билбей калган бир жакшы жагы бар. Бул акын болчу. Чынык акын эле. Муну абдан мыктырларды жазчу. Ал өзүнүн жанагы бир-эки китептерин чыгарды. Мына өмүрүнүн акырында дагы бир китепке ылайыктуу ырларды даярдап койгон экен. Аны мен карап, анан кийин бас сөз жазып бердим. Буюрса жакын ортодо чыгып калыш керек. Эми Кудай Таала кудурет наркы дүйнөдө жакшылыгын берсин, бейишин берсин. Ал эми бул артында калган мына достор, бизге окшогон агалар, жана кош иштешкен багы мугалимдер, ошо баардыгы биригип ушу Сейит Рахмандын атын өчүрбөй, ушу ырларын ырдап жүрсө жакшы болот деп айтмакмын да. Айкындыктын тушунда азап тартты кайран эл, тагдырына таң болуп тажап жатты кайран эл, калталынан бөлүнүп тарап жатты кайран эл, каны кайнап бири-бирин кажып жатты кайран эл, арзан акча табам деп арак сатты кайран эл, кан базарда бири-бирин каракташты кайран эл, алдуулар алсызын сабап жатты кайран эл, эси жоктор эл мүлкүн талап жатты кайран эл. Машиненин басына малын сатты кайран эл, туура кылган байырлап тамын сатты кайран эл, байысам деп далдастап барын сатты кайран эл, керек болсо пул үчүн жанын сатты кайран эл, үйдөй калган үйүндө итин сатты кайран эл, колго илинер оокатын бүтүн сатты кайран эл, сабалы бечкинин сүтүн сатты кайран эл, эң айласы кеткенде күчүн сатты кайран эл. Жыл ичинде эсепсиз жыйын болду кайран эл, убадасы улуктун узун болду кайран эл, көрдүйнөгө көз артып зулум болду кайран эл, туш тарабы бүдөмүк будуң болду кайран эл, айдай жүзү кумсарып барып болду кайран эл, көңүлдөрү жашоодон калып болду кайран эл, арзан акча табам деп чыгым болду кайран эл, күнүдөн күнгө турмушум кыйын болду кайран эл. Сайдрахман Матиев менен замандаш болуп, чогуу иштешип, чогуу өмүр өткөрүп, жакшылык күндөрдү бирге тосушуп, элге жыртка кызмат кылуу жүгүнү бирге чогуу аркалашканыбызга өтө мен сыймыктанып жүрөм акыркы мезгилде. Жаркылдаган узун бойлуу, кабак кашы ушундай ачык, иштегенде баягы ичкен ашын жерге койгон жигиттердин бири болчу. Анан баарынан дагы ушул элим журтум деп күйүп турган бир жакшы бир көкүрөгүндө өзүнүн бир жароокер бир мындай өзүнүн духу бар эле да. Ошондуктан биз Сайдрахманды ушул эл аспаптар оркестрине жетекчи кылып алып келдик. 18-19 адамдан турган баягы жартылай оркестрибизди 35 адамга көбөйттүк. Оркестрди өнүктүрүүдө талбай эмгектенди. Улам кадрлар алмашат, улам кетип калат. Борбор деген, Бишкек деген калабызга окуганы кетип эле кайра келбей коюшат. Ошондой болсо дагы, ошондой кыйынчылыктар, кадрлык жетишпестиктер болуп турса дагы, биз оркестрди ар дайым толук кандуу сакталып, толук кандуу иштеп турушуну камсыздаганга
аракеттенип ошонун баарын жасап келдик да. Ушул эмгекте, ушул оркестрдин түптөлүшүндө кийин толгон токой иш чараларга катышып, анын ичинде чоң фестивалдарга чейин барып келгенибизден бирден бир жетишкен ийгиликтерине ушул Сайдырахман Матиевдин чоң эмгеги, чоң салымы бар деп айтып кетсем болот. Бұл шығарма меніңше ошол биздин кыргыз жұртчулугуна таанымал маркум Кыргыз Республикасынын эл артисти маэстро Сайдырахман агайдын чыгармасы окшойт. Ооба, Сайдырахман досумдун үмүтүм өчүп жанат деген обону сөзү Мариям Халманбетованыкына жазылган экен. Эң жаман ушул досубуз бул дүйнөдөн эрте кетип калды. Канча бүтпөгөн иштери калды артында. Эми буга чейин кылган иштерин айта турган болсом, досум биз Сайдырахман экөөбүз 1977 жылы ушул окуу жайга келип тапшырып, ушул жерде таанышып, анан ошол убакта бир ай окубай эле бизди баягы айыл чарба жумуштарын айдачы. Ошол жерде жүрүп, анан чогуу жүрүп, ырдап, ойноп, талаа жумуштарын аткарып жүрүп, анан дос болуп калганбыз. Бул мен, Керим Турапов үчөөбүз. Негедир ушул үчөөбүз жакын болдук. Кийин Кудайназар деген досубуз бар Баткенде. Ушу 4 адам чогуу жүрүп калдык. Анан бул жерде окуу процессинде дагы чогуу жүрдүк, чогуу жашап жүрдүк квартираларда. Анан окуу жайды бүтүп, анан аркимиз ар жака кеттик. Сайдырахман Бишкекке кетти окууга, мен Ошто калдым, Керим Бишкекке кетти. Андан кийин чыгармачылык иштер ошол эле жылдар башталган да. Сайдырахман өзүнүн кичинекей бир обондору болчу, жакшынакай бир кара сөз менен жазылган ырлар болчу. Анан ошентип жүрүп, кийин бул Жалал Ата келип иштеп калды, мен Ошко келип, өзгөндө иштеп калдым. Анан байланышып турдук. Арада баягы турмуш экен, ар кимиз ар жерде жүрүп, анан кийин мына 90-жылдардан кийин анан биз кайра жолугушуп, тыгыз байланышып, анан 2005-жылдан кийин анан мен да Ошко келдим, анан досум экөөбүз ушул жерде байланышып. Анан мунун чыгармачылык өзгөчөлүгү бул обончу катары, композитор катары таанымал болуп калган адам. Анан ушунчалык обондорун азыр мына обон уктуңар, бул аябай жакшы болду. Үмүтүм өчүп жанат деген. Эми бул жерден бир топ обондор бар. Эми баарын ойноп берген болсом, анда убакыт эле жетпей калат бүгүнкү күндө. Анан мунун да өзгөчөлүгү дирижерлук кесипти өздөштүрүп кетти досум. Ушул түштүк региондо номер 1 дирижерлордон болуп калды. Анан тышкары поэзия жанрында дагы буга көп акындар тан берип калган. Себеби поэзия жанрында дагы бул досум аябай жакшы ырларды жазып жүрдү да. Элибиз, жерибиз жөнүндө, тоолор, суулар жөнүндө, өзүнө жакын адамдар, достору жөнүндө жакшынакай бир топ ырларды чыгарды да. Китептерин чыгарды. Анан ошону менен эле чектелип калбастан, эми чыгармачыл адамды кээ бир мисалы үчүн мен аккордеон боюнча жазган болсом, досум ыр жанрына кирди, акындык жагына, композиторлук жагына еще дагы бир өзгөчөлүгү дирижерлук кылып жасаган, инструментовка кылган чыгармалар баарын китеп кылып чыгарды да. Өз иштеп чыгарган инструментовка деп коет да, оркестрге жазган аранжировкаларын Бардыгы эле жаза бербейт. бардыгы эле жаза бербейт. Музыкантпыз дейт, нотаны тааныйт, бирок оркестровка мындай эмеге жаза берген көп эле мен музыканттарды көрө элекмин. Айдан байкачумун да. Музыканттардын көбү жалкоорак болобуз да. Көп нерсени убагында жазып албайбыз. Бул досумдан да эмес болчу. Бул досумдун ушул жакшы касиети жазам деген жазчу да. Анан буга ошо Аяшыбыз Мейлихандын түрткүлүгү көп болду. Ошо Аяшыбыз көп жардам берди. Чыгармасын жаздырышып, жазышып, кошо айтып деп. Анан ошо Аяшыбыздын дагы эмгеги зор бул жердечи.
Анан эми досум бул жашоодон, бул жарык дүйнөдөн эрте кетип калды. Бирок эми досубуз өлбөйт деп эле жүрөм мен. Мына 3-4 күндөн бери ушул чыгарманы ойноп, кайра ыйлап, кайра сооронуп дегендей жүрөгүм эзилип, эми жанымда болсо жакшы болот эле деп. Айла жок, тагдыр ушундай экен. Бирок чыгармалар биз ырдатабыз, балдарга ойнотобуз. Көп чыгармалар менен жүрө берет, түбөлүккө жүрө берет бул киши. Дүйнөдө кыргыздын дүйнөлүк тарыхта кала турган адамдардын бири ушул досубуз. Сайдыракман менен биз Эсил Кайран Нестер учурунда эле Бибисара Бешнелиев атындагы искусство институтунда чогуу окудук да. Чогуу окудук. Бирок бул народник чогуу окудук. Студент кезден бери жакшы. Бирок кийин окууну бүткөндөн кийин Ошко барып алып, чыгармачылыгында чоң жетишкендиктер болду да. Аябай чыгармачылыкта жакшы иштеди. Ошто Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын Болуш Мадазимов атындагы эл аспаптар оркестрин жетектеп турду да. Ошо Болуш Мадазимов атындагы эл аспаптар оркестринин калыптануусу, музыканттардын ушу жогорку деңгээлге ойношу, аженде ырчылардын, солисттердин аткаруучулук чеберчилиги бүт баарын ушу Сайдыракман көбүн иштеп чыкты да. Андан сырткары бул эми как дирижер катары оркестровканы дагы жакшы жаза берген адам болчу. Бул оркестровканы деле бир чыгарманы берсек, бат-бат оркестровкалап эле оркестр менен иштеп, мындай мобильный жактары дагы көп болчу да. Анткени себеби биз эми иш-чараларды көп өткөрүп калдык да. Ошко барып иш-чараларды өткөргөндө, мисалы үчүн 2019-жылы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгында деле бир топ чыгармаларды, Айтматовдун чыгармаларына ылайыктуу чыгармаларды оркестрга салыш керек дегенде, Сайдыракман досубуз оркестрга салып, бүт баарын зыңкытып даярдап алып келип койчу. Андан сырткары коллективинин алып жүргөн мобилдүүлүгү, биз мисалы үчүн 2019-жылы дагы эле Баткенде иш-чараларды кылдык, мисалы үчүн Жалал Абадта иш-чараларды кылдык. Ошол иш-чараларга биз Оштун ошо Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониясынын ошо Болуш Мадазимов атындагы оркестрди көп чакырдык да. Чакырганда бүт иш-чараларга жогорку деңгээлде катышып берчү. Муну айтып аткан себебим мен ушу Сайдыракмандын музыкант катары, профессионал дирижер катары деңгээл абдан жогору болчу. Чынында бул көп кырдуу талант эле да. Биз кошуна жашадык көп жыл. Ысык соогубуз бир болду. Жалал Абадта мадан техникумда иштечүдүм мурун. 98-жылы бизге филармонияга оркестрга инструменталист болуп келди да. Ошондо пилектерди ойнойт эле. Ашим Молдокулович дирижер болчу. Ошол күндөн келген күндөн баштап ошо оркестрде ал жакта дагы иштеп жүргөн экен оркестрде. Келгенден кийин өзүнүн ошо оркестрде жакшы таланттары чыга баштады. Оркестрде партитурлар жазат экен. Бул өнөрлөрү чыга баштады. Анан кийин Ашим Молдокулович жумуштар чыгып калганда Ашим Молдокуловичту орун алмаштырып, ошол ордунда дирижерлик кыла баштады. Мына ошол өнөрлөрү тубаса аяктан берилген өнөрү бар экен. Кийин өзүнүн оондору чыгып, оондору дара баштады. Бул ошол оон менен эле чектелбестен, чынында эгер акын болгондо да өтө чоң акын болмок экен. Бул акындык өнөрү дагы ошондой бир сонунулар жазып, өзүнчө бир китеп жыйнагын чыгарды. Бул эми ар адамга бериле бере турган талант да. Көп кырдуу талант десек болот Сайдыракман экени. Чыгармачылыкта өзүнүн чоң орду бар чыгармачыл инсан. Жакшы көп оондору чыгып, биздин филармонияда өзүнүн концертин, жеке концерттерин бергенде да өзүнүн оондору шаңшып элге тартууланды. Мен ошол оондорунун бирин ырдап берейин. Калабыз бир күн жок болуп деген оонун сиздерге тартуулап коеюн.
жаңыдан чыккан ай болуп, көз жосун алган жаз болуп, жаштыкта өтөт турбайбын, шараккан судай шоктонуп, арга жок акыр бир күнүм, опасыз ушул дүйнөдөн, кетебиз аттиң жок болуп, кетебиз аттиң жок болуп. Бүлбүлдөп жанган от болуп, өчөрдө кайра козголуп, билинбей өтүп кетиптир, жаштагы калды токтолуп, кантебиз арга жок туран, кетебиз келбес сапарга, кезикпес үчүн жок болуп, кезикпес үчүн жок болуп. Сайдырахман Матиев менен мен Ошто иштеп жүргөндө таанышып калдым. Тактап айтканда мен ошол 2001 жылдан баштап 2011 жылга чейин Ошто иштеп калдым. Ал жерде областтын маданият башкармалыгын жетектеп калдым. Ошол мезгилде мен таанышып калдым. Ошол Ошто профессионал музыканттардан саналуу эле адамдар бар да өзү. Ошонун бирөө Сайдырахман Матиев эле. Биринчи мен ал киши менен таанышканда анын оркестрде иштөө жөндөмдүүлүгүн, оркестрлештирүү жөндөмдүүлүгүн жана ошондой эле дирижерлоо жөндөмдүүлүгүн байкаганмын да. Анан ошол мезгилде биздин областтык түштүк аймагы боюнча дейличи, Жалал Абад, Баткен, Ош областындагы музыкалык мектептер бар. Ошолорго эл аспаптар оркестрин түзүү боюнча биз атайын буйрук чыгарып, анан Сайдырахман Матиевди ошол жакка командировкага жиберип турганбыз. Ошол жерде көпчүлүк мектептерде ошол Сайдырахман Матиевдин жардам менен азыркыга чейин эл аспаптар оркестрлери бар. Оркестр дебесек да эл аспаптар ансамбль деп коелучу. Ошондойлор түзүлгөн. Мисалы, бул Алай районунда, Ноокат районунун Кыргыз Ата айылында жана башка бир топ жерлерде ошол Сайдырахман Матиев барып, өзүнүн ошол жардамы менен ошол музыкалык мектептерде эл аспаптарынан түзүлгөн ансамбльдерди түптөдү. Бул абдан чоң ошол жардам болгондо элдик музыканттарды, элдик күүлөрдү жана ошондой эле оончулардын ырларын, композиторлордун ырларын оркестрге салып, анан ошол ырчыларга ырдатты. Ошол мезгилде Сайдырахман Матиевдин чыныгы жүзү ачылды десек болот да. Агайдын ушул элеси дайым көз алдыбызда, себеби ушул кабинетте агай менен шаңга бөлөнүп турчу эле. Дайым ушул оркестрде, ушул жерде оркестрди жетектеп, баарыбызды башкарып, жакшысын айтып, жаманын айтып, ушул жерде өзү жалпы жамаат дайым агайды элесин унутпайбыз деп өлкө. Ушул агай өзү тирүү кезинде эле ушул ырын ырдадык эле, жаштык деген ырын. Ошол ырын аткарып берейин анда. Жаштығым жаңған отко күйіп тұрған, жалыны чет шақаған бойын ұрған, асманда ақ бұлыттай күрмөктөліп, улуто чоқуларын чалып тұрған, улуто чоқуларын чалып тұрған. Сайдырахман агайдын адамгерчилиги өтө бийик эле. Ошол
солистке болгон мамилеси өтө башкача болчу. Себеби биздин ар кандай маанайда болуп калабыз да. Кээде жакшы маанайда болуп калабыз, кээде жаман маанайда болуп калабыз. Бирок ырдаш керек болгон учур болот да. Ошол мезгилде Сайдырахман агайдын бир күлдүрүп, тамашалашып, бир маанайыбызды ачып, анан концертке чыгарчу да биздичи. Ошол жагын көп баалайт элем. Андан сырткары оркестрге болгон мамилеси оркестранттарга, ошол коллективге өтө башкача болчу. Оркестрдин баардыгын бир эле мен эмес, баардыгынын көңүлүн, маанайын алып, жакшынакай бир көңүл менен концертке чыгарчу да. Мен көптөгөн ырларды ошол агайдын коштоосунда ырдадым. Классика болобу, элдик ыр, романстар, кыргыз журтчулугуна таандык жакшынакай сонун чыгармалардын баардыгын ошол ырларды агайдын коштоосунда ырдадым десем болот. Шырдака түшкөн моймодой, көргөндүн көнү тойгондой, чаткалым косулулу кол менен жасап койгондой, гүлбөс канчаң чарыдыбыз, пайгамбар көнү түшкөн жер, жараткан бергенен чиреп, чалкыган чаткал жашыл төр, жараткан бергенен чиреп, чалкыган чаткал жашыл төр. Сайдырахман Матиев эми чын эле бүт ала турган наамдарын алды. Эми ошол ичинде кеткен арман эле мунун ошол өзүнүн чыгармачылыгы боюнча, чыгармалары боюнча үстүнөн иштей албай калды. Канча максаттары бар эле, ошону ишке ашыра албай калды. Эми артында силерге окшогон, бизге окшогон эми барыбыз артында калдык. Ошонун ишин улантып кеткенге кудуретибиз жетет. Кудай кааласа, кыргыз эли турат, жетекчилик турат. Анын ысымы өчпөйт. Ошо ысымы өчпөш үчүн ошон Сайдырахман Матиевдин ошо түштүк регион боюнча алгачкы чыккан дирижер катары бир мамлекеттиги болбосо дагы могу маданият тармагындагы көчөлөргө болобу же маданий мекемелер болобу, ошонун бирөөнө ысымын берип койсо деп ошону суранып кетет элем. Анан калган иштерин улантабыз да. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерет деп кыргыз элибиздин залкар акыны Алы Токумбаев айтып кеткендей, өмүр чиркен ушул бир көзүрмөм экен. Бир кылчайып артыбызда карасак, бүгүн бар, эртең жок экенбиз. Эрте кеткени баарыбызды өкүндүрөт. Агайдын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торкоо болсун. Экинчи чыгармачылык өнөрү, чыгармачылыгы элибизде өмүр бою сакталсын. Ушуну менен кыргыз эл артисти элибиздин чыгаан уулу Сайдырахман Матиевге арналган көрсөтүү соңуна чыкты. Аман туруңуздар.